Бирбол партиясынын үгүт кербени Ош облусунун Ноокат районунда уланды. Партия лидери Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Шайырбек Маматоктуров баштаган Бирбол партиясынан талапкерлер жана партия мүчөлөрү жергиликтүү эл менен жолукту. Партия лидери Алтынбек Сулайманов эл менен жолугушууда өлкөбүз тазаланууга, таза инсандарга муктаж. Биз иштин көзүн билген, жаратман жаңы жүздөрдү бириктире алдык. Биз өзгөрүүгө жана өзгөртүүгө даярбыз деп баса белгиледи. Ошол списоктун ичинде бышпаганы, жетилелеги, башкасы бүт кошулуп кирип кетип атпайбы? Китепти шар окуй албагандар кирип кетип атат. Ошондуктан биз ар бир өзүнүн тармагында жогорку билимге ээ болгон, заманбап билимге, өзүнүн тармагында чемпион, өз жерлеринде, өз багыттарында элдин колдоосуна ээ болгон инсандарды чогулталды. Алдыда дагы ишке ашчу пландар чоң. Заманбап билимге ээ болгон жаштар командасы шайлоого аттанып жатат. Ал үчүн элдин колдоосу керек. Биз чоң реформаларга муктажбыз. Ошондой реформа жасай турган, ошолорду жасай ала турган эрки бар, билими бар, деңгээли бар инсандарды жинай алалы. Бул реформа жасаш үчүн эң биринчи каалоо, терең билим, анан эрк керек. Ушул 3 нерсе керек. Бул 3 нерсе бизде бар. Билим да бизде, билек да бизде. Кудай буйруса, ушул реформаларды жасайбыз. Партиялык тизмеде биринчи катарда бара жаткан талапкер Алмамбет Шыкмаматов. Биз темирдей тартуу үчүн биздин программа. Биздин программа мыйзамдын үстөмдүгү үчүн, биздин программа заманбап, дүйнөлүк деңгээлде ойлонгон жаштарды алып келип, либералдык көз караш менен бизнести өнүктүрүү. Мамлекет бизнеске тийишпеш керек. Мамлекет бизнеске шарт гана түз берет. Үгүт кербени андан ары партия лидери Алтынбек Сулаймановдун туулуп өскөн Ноокат районунун Шаңкөл айылында уланды. Айылдаштары жылуу тосуп алып, аксакалдар бата берди лидерге. Нелерди гана кылганга жардам берген жок. Спортзал турат, мектеп турат, мечит турат, доктуркана турат, дагы мына стадион турат. Шунун баардыгында Алтынбектин салымы бар. Бирбол партиясы үгүт кампаниясын тазалан аттуу экологиялык акция менен Бишкекте баштаган. Бул аралыкта жолугушуулар Ош шаары, Талас, Нарын баштаган бир катар аймактарда өтүүдө.